Кыргыз тили сабагы 8-класс. Саламатсыңарбы окуучулар? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин силер менен өтө турган темабыз сүйлөмдүн аныктоочу. Сабактын максаты. Бүгүн сабактын жүрүшүндө сүйлөмдүн аныктоочу жөнүндө кеңири түшүнүк аласыңар. Аныктооч кайсы суроолорго жооп берерин айырмалап билесиңер жана сүйлөмдөргө талдоо жүргүзүп аныктоочту таба аласыңар. Жалпы жонунан сүйлөм мүчөлөрү экиге бөлүнөт. Алар сүйлөмдүн баш мүчөлөрү жана айкындооч мүчөлөр. Сүйлөмдүн грамматикалык негизин түзүп, ойдун негизин ээлеп турган мүчөлөр бул баш мүчөлөр деп аталат. Баш мүчөлөргө жана баяндооч кирет. Ал эми ошол баш мүчөлөрдү маанилик жактан толуктап, аныктап турган мүчөлөр бул айкындооч мүчөлөр деп аталат. Айкындооч мүчөлөргө аныктооч, толуктооч жана бышыктооч кирет. Өзүңөр билгендей, биз биринчи чейректе толуктооч жөнүндө кеңири түшүнүк алганбыз. Демек, толуктооч кыймыл-аракет багытталган затты билдирет. Ал эми бүгүн биз сүйлөмдүн аныктоочу жөнүндө кеңири түшүнүк алмакчыбыз. Сүйлөмдө заттык маанидеги сөз менен байланышып, анын ар кандай белгилерин, санын, кимге же эмнеге таандык экендигин билдирген айкындооч мүчө аныктооч деп аталат. Аныктооч кандай, кайсы, канча жана илик жөндөмөсүнүн кимдин, эмненин деген суроолоруна жооп берет. Синтаксистик талдоо жүргүзгөндө аныктоочтун алды дайыма толкун сызык менен сызылат. Азыр балдар аныктоочко байланыштуу мисалдарга көңүл буралы. Сынакта өнөрлүү балдар күч сынашты. Өзүңөр билгендей, биринчи сүйлөмдүн баяндоочун табабыз. Эмне кылышты? Күч сынашты. Кимдер күч сынашты? Балдар. Сүйлөмдүн ээси. Кандай балдар күч сынашты? Өнөрлүү. Бул сүйлөмдүн аныктоочу. Эмнеде күч сынашты? Сынакта. Бул сүйлөмдүн толуктоочу. Эми балдар, бул жерден көңүл бургула. Өнөрлүү балдар. Кандай балдар? Өнөрлүү. Демек, биз аныктоочко суроону зат аркылуу бердик. Заттык маанидеги сөз менен байланышты. Кийинки сүйлөмгө көңүл бурабыз. Күзгү түшүм жыйналып бүттүбү? Демек, сүйлөм айтылыш максатына карай суроолуу сүйлөм экен. Эмне болуп бүттүбү? Жыйналып бүттүбү? Бул сүйлөмдүн баяндоочу. Эмне? Түшүм. Бул сүйлөмдүн ээси. Кайсы түшүм? Күзгү. Сүйлөмдүн аныктоочу. Көрдүңөрбү? Бул мисалда дагы биз аныктоочко суроону зат аркылуу берип атабыз. Демек, затты аныктап атат. Кайсы түшүм? Күзгү түшүм. Үчүнчү мисал. Жигитке 70 өнөр аздык кылат. Эмне кылат? Аздык кылат. Сүйлөмдүн баяндоочу. Эмне аздык кылат? Өнөр. Бул сүйлөмдүн ээси. Кимге аздык кылат? Жигитке. Бул сүйлөмдүн толуктоочу экен. Канча өнөр аздык кылат? 70 өнөр. Бул сүйлөмдүн аныктоочу. Себеби заттын канча экендигин аныктап көрсөтүп жатат. Ошол себептен аныктоочтук милдетти аткарды. Дагы бир мисалга көңүл буралы. Биздин үй тоонун этегинде жайгашкан. Эмне кылган? Жайгашкан. Бул сүйлөмдүн баяндоочу. Эмне жайгашкан? Үй. Сүйлөмдүн ээси экен. Кимдин үйү? Биздин үй. Бул сүйлөмдүн аныктоочу. Себеби үйдүн кимге таандык экендигин аныктап көрсөтүп жатат. Эсиңерден чыгарбагыла, илик жөндөмөсү дайыма аныктоочтук милдет аткарат. Эми балдар, биз келтирген мисалдарды жалпылайлы. Биринчи сүйлөмдө аныкталгыч балдар деген сөз болчу. Кандай балдар? Өнөрлүү. Демек, заттын белгисин билдирди. Экинчи сүйлөмдө аныкталгыч өнөр деген сөз болчу. Канча өнөр? 70. Бул жерде санын билдирди. Ал эми үчүнчү сүйлөмдө
Аныкталгыч же заттык маанидеги сөз түшүм болчу. Кайсы түшүм? Күзгү түшүм. Күзгү деген бул аныктооч болду. Акыркы сүйлөмдө аныкталгыч үй деген сөз болсо, кимдин үйү? Биздин үй. Демек, заттын кимге же эмнеге таандык экендигин көрсөттү. Демек, балдар, силер мисалдардан байкагандай, аныктооч сүйлөм ичинде дайыма заттык маанидеги сөз менен байланышат экен. Жана ал аныкталгычтан мурун келет экен. Эмесе балдар, китебиңерди ачкыла, аныктоочко байланыштуу көнүгүүлөрдү аткаралы. Биринчи тапшырма. 62 көнүгүү. 62 көнүгүүдөгү макалдарды жазасыңар жана суроо берүү аркылуу аныктоочторду таап, астын сызасыңар. Бул көнүгүүнү бүткөндөн кийин 67 көнүгүүнү аткарабыз. Сүйлөмдөрдү окуп, андан кийин сүйлөмдүн баарын жазбайбыз. Ар бир сүйлөмдөн аныктооч менен аныкталгычтан турган сөз айкаштарын гана көчүрүп жазабыз. Эмесе балдар, сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла.